Ой, эже. Ой, түсінсеңер, мен деген. Бер. Жоқ, исписак болбағанда мен қайтып ештерге қайтып беремін. Мен айтпадым, азыр кімде дейм. Баласы менен көйлегі кімдің баласы болса соғы беремін. Ой, эжелер, менікі деген сіздерге мен бербей тұрған нәрсе болчу, мен айла жоқ. Kim ben? Hiç ilağından o şeyde 6 olan var diye oturana gezdim. Yok ana 3 bala. Turalı hiç aytsanız ne çettim? Ya gelet bilim mi? Oçama 5 koymuş. Kvartalinglarga barbaysыңар, kvartalinglarga barbaysыңар, Oşoğa ben kimin aytып туран атасыз. Kölügü var mı? Kölügü var mı? Kölüklerin var mı? Kölüklerin var mı? Bazarı var, dili var. Yok eken kölük. Yok bu 3 balası var kendine. 3 balası var kendine bilesiz. Biz Zelyonная көчө эски аты азыр Камаралы болуп 32А. Бизге карантин башталгандан бери бир дагы жолу помощь келген жок. Бүгүн бул бала келиптир. Анан ошого кайрылдык да сиздер бизге да берип коюңуздар. Биз бир дагы жолу айына элдер 3 жолудан алып атат. Биз бир дагы жолу алган жокпуз. Ошон үчүн бул бала жана İşte aytkan da ошон үчүн кайра алып келип берди. Рахмат. Kvartalingga bardыңыздарбы? Кварталга барганда ал айтты да соцзащитага бар деп. Соцзащитага мен барсам аяк бек экен. Закрыто бүт. Анан ошо соцзащитага кайрылды эле ошол. Негизи кварталны эчтекен чечпейт, бизди карабайт. Бир үйгө берсе бир үйгө бербейт. Вообще биздин короого бере элек. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды 1-май эмгек майрамы менен куттуктоодо. Урматтуу мекендештерим, сиздерди 1-май эмгек майрамы менен куттуктайм. Биз бардык ийгиликтерге талыкпаган эмгек менен гана ээ болгон коомбуз. Өлкөбүздүн өнүгүүсү, бүгүнкүсү жана келечеги табигый ресурстарга, жаратылыш байлыгына гана эмес, эмгек адамынын аракетине негизделген. Биздин мамлекетибизде адам ресурсун өнүктүрүү, эмгек адамын даңазалоо ар дайым маанилүү багыт бойдон кала берет. Жалпы дүйнө жүзү боюнча ишмердүүлүк кыскарган азыркы учурда эмгектин баркы, эмгек менен гана жашообуз мазмундуу экени дагы бир ирет даана көрүндү. Замандын жаңы талаптарына татыктуу жооп бере алган коомду өнүккөн мамлекетти куруу үчүн бирге аракет жасап, чогуу эмгек кылалы. Бардык мекендештериме ден соолук, бакыт таалай, ийгиликтерди каалайм. Жараткан Кудайым колдоп, ар дайым элибизде биримдик, Кыргызстаныбызда тынчтык болсун деп айтылат. Россиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин коронавирус жуктуруп алды. Россиянын премьер-министри Михаил Мишустин коронавирус жуктуруп алганын РИА Новости жазды. Маалыматка ылайык, Мишустин вируска кабылгандыгы жөнүндө президент Владимир Путин менен онлайн байланышканда билдирип, обочолонууга кетип жатканын айткан. Урматтуу Владимир Владимирович, менин коронавирусту аныктоочу текшерүүдөн өткөнүм оң натыйжа бергендиги жаңы эле белгилүү болду. Ушуга байланыштуу жана Роспотребнадзордун талаптарына ылайык мен өзүмдү обочолоп, дарыгерлердин көрсөтмөлөрүн аткарууга тийишмин. Бул менин кесиптештеримди коргоо үчүн жасалышы керек деген Мишустин Путинге. Жыйын онлайн түрүндө өткөн. Мишустин өкмөт штаттык режимде иштей берээрин, ал президент жана кесиптештери менен байланышта болуп турарын кошумчалаган. Премьер-министр өлкө башчыга анын милдетин биринчи ордун басары Андрей Белоусов аткарып турушун сунуштаган. Көп өтпөй Кремлдин басма сөз кызматы Путин Белоусовду премьер-министрдин милдетин аткаруучу кылып дайындаган жарлыкка кол койгонун жарыялады. Мишустин ошондой эле жарандарга кайрылып, май майрамдарынын алдында инфекцияга олуттуу мамиле кылып, үйдө болуусун өтүнгөн. Булак Спутник Кейдж. Белгилүү акын журналист дүйнөдөн мезгилсиз өткөн Зайырбек Ажыматовду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтүп жатат. Маркумдун сөөгү бүгүн 1-майда Бишкектеги Аларча көрүстөнүндө жерге берилет. Коштошуу зыйнаты Ажыматовдун үйүндө Дордой конушунда өтүүдө. Ага президенттин кеңешчиси Султан Раев, Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов баштаган бийлик өкүлдөрү, маркумдун калемдештери, коомчулук өкүлдөр, кесиптештери жана жакындары катышууда. Бир нече китептин автору, көп жылдан бери медиа тармагында эмгектенип келген журналист 29 апрелде 44 жашында дүйнөдөн кайтты.
Бишкектин Юнус Алиев көчөсүндө Lexus 470 үлгүсүндөгү унаа жол кырсыгына кабылды. Окуя кече 30 апрелде болду. Болжол менен саат 15-терде Lexus үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу 1992 жылы туулган жаран Юнус Алиев көчөсү менен түндүк багытында бара жатып рулга ээ боло албай калып, курулуш материалдарын сүзгөн. Кесепетинде жыгач устундар унаанын алдыңкы терезесине кирип кеткен. Айдоочу ар кандай жаракаттар менен шаардык номер 4-ооруканага жаткырылган. Унаа айып короого токтотулуп, кырсыктын чоо жайы такталууда. Башкы прокуратура жарандар жана дарыгерлер туура эмес маалымат таратканы үчүн өз каалоосу менен эле кечирим сурап жатканын билдирди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевка башкы прокурордун ордун басары Нурлан Дардановдун жиберген катында жазылган. Катты Бекешев Твиттердеги баракчасына жарыялады. Улуттук коопсуздук органдары жана Ички иштер министрлиги туура эмес маалымат тараткан жарандар менен дарыгерлерди коомчулуктан мажбурлап кечирим суратканы тастыкталган жок. Алар өз каалоосу менен эле кечирим сурашкан. Буга мыйзам тыюу салбайт деп айтылат катта. Дастан Бекешев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жалган маалымат тараткан дегендерди мажбурлап кечирим суратканын айтып, буга укуктук баа бериш үчүн башкы прокуратурага кат жиберген. Апрель айынын орто ченинде үй бүлөлүк дарыгер Бектур Твиттерде жетекчилиги берген сапатсыз бет каптын сүрөтүн жарыялаган. Көп өтпөй анын бул платформадагы аккаунту өчүрүлүп, 12 апрелде Бектурдун жалган айтып койгом деген видео кайрылуусу тараган. Бул үчүн социалдык тармактын колдонуучулары жана айрым депутаттар УКМКны айыпташкан. УКМК бул дооматтарга жооп кайтарып, айрымдар дүйнө жүзүндө жайылып жаткан коронавирус боюнча такталбаган маалымат таратып жана COVID-19 каршы иштеп жаткан бардык мекемелердин ишин жаман көрсөтүп, өзүнө жеңил пиар табууга аракет кылууда деп билдирген. Айрым аймактарда өзгөчө абал жарыялангандан бери атайын кызмат фейк жана жалган маалымат таратты деген негизде бир нече адамды кармады. УКМК кармалгандар туура эмес маалымат таркатканын айтып, элден кечирим сураган видеолорун жарыялап турду. Казакстан чек арада калган кыргыз мигранттарын автобус менен жеткирип бермей болду. Казакстан орус-казак чек арасында топтолуп турган кыргыз мигранттарына бир жолку транзиттик жол ачып берүүгө макул болду. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, казак тарап 30 апрелге карата ошол жерде тургандар гана өткөрүлөрүн, андан кийин чек ара кайра жабылаарын билдирди. Кыргызстандыктар атайын уюштурулган автобустар менен гана ташылаарын, андыктан жеке автомашинасын ар бири ошол жактагы токтотмолорго калтырылышы керек деген шарт койду. Автобустар Казакстандын аймагынан Кыргыз чек арасына чейин атайын медициналык коштоо менен өтөт. Орусиянын шаарларынан автоунаа менен жолго чыккан 200 кыргыз жараны коронавирустан улам киргизилген чектөөлөрдүн айынан Оренбург облусундагы орус-казак чек ара тилкесинде турганына 1,5 айга чамалады. Мындагы Солилецк аймагындагы чек ара өткөрмөсү 17 мартта жабылып калган. Аталган жарандардын Кыргызстанга өтүп кетишине Казакстан уруксаат бербей жаткан. Кыргызстандын Тышкы иштер министринин ордун басары Нуран Ниязалиев алар Кыргыз чек арасына жеткенче Казакстандын 2000ден ашуун чакырымын 4 облусун аралап өтөрүн, андыктан коронавирустун жайылуусуна кооптонгон казак тарап өткөрүүдөн карманып жатканын, бирок сүйлөшүүлөр жакшы натыйжага жакындаганын 29 апрелде билдирген. Бүгүнкү күндөн тартып Ош шаарында 7 чөйрөдөгү кызматтын ишин жандандырууга уруксаат берилди. Бул тууралуу Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев бүгүнкү брифингде билдирди. Анын айтымында Ош шаарында өзгөчө абал режими алынган жок, бирок этап-этабы менен айрым ишканалар иштей баштады. Алар өнөр жай ишканалары, курулуш тармагы, транспорт каражаттарын оңдоо жана тейлөө кызматы көрсөтүүлөрү, жеке нотариустар, соода-саттык тармактары, чач тарач сулуулук салондору, уюшулган такси кызматтары. Сарыбашев маалымдагандай, ал эми жеке таксисттер шаардык мэрияга кат менен кайрылса, аларга да уруксаат берилет. Эске салсак, белгиленген бардык чөйрө санитардык эпидемиологиялык талаптарды жана гигиенаны сактап иш алып барышат. Булак Марлафам Кейдж.